Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Елералық жаңлықтар менен таныштырып Гүлнара Кысманбетова. Индияда химиялық заводда газ шығып кемінде 13 киши наут болды. 100 адам бейтапқанаға жеткирилди. Латин Америкасында коронавирус жоғотулары бір күнде ең көп катталган өлкө бұл Бразилия. Сао-Паулодан кабарлайбыз. 97 жаштағы армия сержанты коронавирустан қаза тапқан орыс докторларының жақындары үшін қаражат чоғылтуда. Индияда химиялық заводда ири өлчімді газ шығып, кемінде 13 киши көз жұмды. 100 адамды ооруканаға жеткиришти. Бейтаптар демалуусу кыйындап, көзү ачышып, териси сезгенип жатканына даттанууда. Айрымдары эс үчүн жоготкон. Завод Вишакхапатнам аттуу өндүрүштүк порт шаарында жайгашкан. Ага жакын аймактардан 1500 адам эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлдөп турат. So as of now things are under control. Учурда абал көзөмөлдө турат. Газдын сызылып чыгышына байланыштуу абал бир топ жакшы. Азыр газдын сызылып чыгышын мүмкүн болушунча токтоттук. Дээрлик чыкпай калды. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, ал биротолу токтотулмайынча биз окуя болгон жерден кетпей, бүтүндөй химиялык абалды жайгаруу үчүн башка чараларга да барабыз. Улуттар уюму коронавирустун айынан дүйнө жүзүндө азык-түлүк таңсыктыгы пайда болушу ыктымал экенин эскертти. Гуманитардык маселе боюнча буунун генералдык катчысынын орун басары Марк Локок коронавирус пандемиясынын эң катуу кесепети дүйнөнүн жакыр өлкөлөрүндө сезилерин айтууда. Азыр чара көрбөсө толкундоолор болуп, ачарчылык жана жакырчылык туурушу ыктымал деп кошумчалады ал. Ал арада Россияда Москванын мэри баш калада коронавирус жуктургандардын накта саны 300 миңге чукул экенин болжоду. Бул жалпы өлкөдө белгилүү сандан 2 эседей жогору. Москва мэринин айтымында анализдердин иликтөөсү көргөзгөндөй, шаар калкынын 2,5% вирусту жуктуруп алган болушу мүмкүн. Булар вирус аныкталган 92 миңден ашын адамдан тышкары дейт ал. Дүйнө боюнча вирус жуктургандардын эң көбү АКШда 1,2 миллиондон ашты. 73 миңге жакын киши көз жумду. Президент Трамп Кошмо Штаттарына каршы эң каардуу чабуул болду деп, пандемия үчүн Кытайды дагы бир ирет сынга алды. Бул эң жаман кол салуу болду. Пёрл-Харборго жана дүйнөлүк соода борборуна болгон кол салуудан дагы жаман болду. Мындай кол салуу болуп көргөн эмес. Андай нерсе эч качан болбошу да керек эле. Кытай вирустун тарашын анын очогунда эле токтотушу керек болчу. Вирустун жайылышын жигерди токтоткон алдыңкы мамлекеттердин катарына кирген Жаңы Зеландия айрым коомдук тармактар эмки 3-күнү кайра ачыларын жар салды. Балдар кайра мектепке барат, үстөлдөрдү алыс жайгаштырып, ресторандар кайра ачылат. Транспорт каттамдары ишке кирип, өлкөдө ары бери жүрүп калат эл. Жана спорт мелдештери да кайра өткөрүлө баштайт. Дурус, эл жакшы жаңылыктарга муктаж болуп турду эле. Жаңы Зеландияда жылыш башталганы менен, бирок башка өлкөлөр вирус менен дале алып урушууда. Бразилияда соңку 24 саатта COVID-19 615 киши каза тапты. Латин Америкасы боюнча бул бир күндө вирустан каза болгондордун эң жогорку саны. Бразил өкмөтү өлкөдө коронавирус тараган очокторго карантин киргизүүнү пландап жатат. Сан-Паулодон атайын баяндама. Бразилиянын зомбулукка баткан жарды конуштарында өмүрдүн баркы бийик эмес. Бирок бул көчөлөргө эми COVID-19 деген жаңы көйгөй кошулду. Элин жумушсуз калып, эми күйөөсү экөө тең 3 кызын чоңойтууда кайрымдуулук уюмдарынын жардамына таянып отурушат. Бул жакта социалдык аралыкты сактоонун кажети жок. Өкмөт бул жакка келип эч кандай эреже талап койгон жери жок. Тургундар президенттин бул кризисти тейлегенине өтө нааразы. Бул санара жаңылышып жатат. Ал кишилерди жумушка баргыла деп, натыйжада кишилер өлүп жатат. Ал болсо дагы бир киши өлдү. Ырас менин балам эмес деп коет экен. Ал баарыбызды үйдөн чыкпагыла деши керек эле. Жаир Болсонарону бекеринен тропикалык Трамп дешпесе керек. Ал өзү аздектеген америкалык кесиптеши сыяктуу эле карантинге каршы чыгып келди. Бирок кризис күчөгөн сайын анын актанганы да күчөдү.
Аптанын башында Болсонаро кризистин эң оор учуру өттү деп айткан. Андан көп өтпөй, өлкөдө коронавирустан каза тапкандардын саны кескин өсүп, Амазондогу тургундар жакындарын массалык көрүстөнгө коюуга мажбур болушту. Коомдук саламаттыкты сактоо кыйроо астында турат. Болсонарого добуш бергендер алданып калганын сезип жатат. Штаттардын башчылары президентке көңүл бурбастан элди коргоо үчүн толук карантин киргизүүдө. Бразилиядагы эң кирешелүү штаттын жетекчиси Болсонаронун эң кубаттуу атаандашына айланууда. Биз коронавирус жана Болсонаро деп аталган эки вирус менен алпурушуп жатканда, идеология, саясат, өнөктүктөр же оппозициядагы кишилерди талкуулаганга убакыт жок. Бул туура эмес. Азыр биз кишилердин өмүрүн сактоо менен алек болушубуз керек. Илимге, медицинага баш ийүүбүз керек. Сан-Паулунун чыгыш тарабында карантинден көп деле майнап чыкчуда эмес. Бул жерде жакырчылык бийлейт. Жардылар вирус жугарына карабай, кезикке туруп өкмөттүн тараткан азыгын күтүүдө. Бразилиялыктар кимди угушту билбей калды. Жергиликтүү жетекчини угуп үйдө отуруш керекпи, же жумушка чыккыла деп жаткан президентти угуш керекпи? Бардык жерде эрежелерди ар ким каалагандай өзгөртүүдө. Өлкө оор абалда турганда ушундай жагдай түзүлдү. Коронавируска каршы күрөштө Риодогу атактуу айкелди дагы колдонушту. Жаир Болсонарону маска тагынууга куткаруучу Иса көндүрө албаса, анда эч ким көндүрө албайт. Бүгін Россиянын Оренбург облусунан 541 кыргызстандык атайын уюштурулган коридор аркылуу мекенине кайтып келди. Алардын айрымдары жарым айдан ашуун Россия менен Казакстандын чек арасында конуп түнөп абдан кыйналган. Сыртта жүргөн кыргыз жарандарынын кайтып келүүсүнө болгон жардам ушуну менен чектелеби? Оренбург облусунан келген жарандар азыр обсервацияда. Казакстан жеке унааларын калтырып, автобус менен өтүп кетүүгө гана уруксат берген. Ошентип алардын унаалары Орусия менен Казакстандын чек арасында калган. Кыргыз өкмөтү коңшу өлкө кайра-кайра мындай уруксат бербеши мүмкүн деп эскертти. Ал арада Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Аскат Алиев колубуздан келген жардамды берип, сурансак да болбой, бир топ киши автобус жалдап, так ошол чек арага кетип калыптыр. Эми канча күн талаада жашап кыйналары белгисиз деп жазды. Москвадагы айрым активисттер өлкөгө кайтып баргандар ооруну таркатпайбы деп кабатыр. Ооругандар айтат, өпкөнү тикензим менен чырмап койгондо ол өпкө дем ала албай, воздух жетпей өлүп калат экен депчи. Анан мына граница ачылса кетет элем, болбосо көбү ошол границага автобус заказ кылып алып, барып алып аткандарын угуп атабыз да. Урматтуу жердештер, бул эми Кыргызстандан зависть этпейт экен да бул нерсе. Эгер Кыргызстан мүмкүнчүлүгү болсо ачат эле биринчиден, экинчиден ошол ачкан менен эле бир болбогон 30-40 адам ушуну ооруп баштап 1 миллиардтаган мекенге зыян келди да. Анан элестетип койсоңор, ушул Орусиядан 1000 эле адам барса, ичинен 100 чыккан болсо, 100 адамдан ушу ковид кандай зыян болот? Казакстандын 1000 деген километринен ошондой биздин граждандарды алып өтүш өтө оор болуп атат. Чек арадан өтө албаган кыргызстандыктар жардам сурап депутаттарга кайрылууда. Алар өз кезегинде өкмөттөн талап кылууда. Россия менен Казакстандын ортосундагы турган мигранттарыбыз өз машинабыз менен кетебиз дегенчи, мына бүгүнкү чейин турат. Же ары эмес, же бери эмес чечилбей жатат да. Россиядагы элчилик, экинчиси Казакстандагы элчилик бир чечимге келип калды, 1-2 күндө чечилет ал. Ушуну так айтсаңыздар. Ал жерде бир гана талап болуп атат, машинасын таштап койсо деп. Дүйнө мамлекеттери коронавирус чектөөсүнө байланыштуу башка өлкөдөн чыга албай калган жарандарына атайын транспорт, учак уюштуруп мекенине алып келүүдө. Кыргыз өкмөтү дагы Россияда жүргөн атуулдарына жардам берүү максатында 10 миллион сом каражат бөлгөнүн билдирген. Бул каражат жигердүү колдонулдубу жана Россиядан башка өлкөлөрдө жүргөн кыргыз атуулдары жөнүндө кам көрүлдүбү? Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Кытай бийлиги пандемия бүтмөйүнчө коронавирустун кайдан чыкканын иликтөө үчүн эл аралык эксперттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берилбесин айтты. Көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылган Кытайга карата кысым барган сайын күчөдү. Расмийлер учурда вирусту токтотуу негизги максат экенин айтууда.
Коронавирус пандемиясы Британияның экономикасын болып көрбөгөндөй терең рецессияға түшүрөт деген эскертүүлөр айтылууда. Англиянын банкы июнь айында карантин жеңилдеген күнү да экономика быйыл 14%га кыскарарын билдирди. Бүгүн Британ өкмөтү карантин маселесин кайра карап чыгат. Өкмөттүн эмки кадамдары жекшембиде жарыяланары күтүлүүдө. Бразилиянын соту коррупция үчүн 17 жыл абак мөөнөтүн өтөп жаткан мурунку өлкө президенти Луис Инасио Лула да Силванын апелляция арызын четке какты. Сот Луланын абак мөөнөтүн дагы 4 жылга узартуу жөнүндө былтыр ноябрда чыккан чечимди күчүндө калтырды. Лула 2018 жылы президенттик жарышта жеңгени калган, бирок көп узабай аны камакка алышкан. Британиядагы аналитиктер кара расадагы азиялык же башка этностогу адамдар коронавирус жуктурса, өлүмгө учурашы көбүрөөк ыктымал экенин көрсөткөн маалыматты жарыялашты. Тактап айтканда, вирус жукса, теги афро-кариб эркектер жана аялдар арасында европеоид расасына салыштырмалуу өлүм көрсөткүчү 4 эсе көп экени ыктымал. Андан сырткары Бангладеш, индиялык жана аралашма улуттагылар арасында жуктуруу ыктымалдуулугу жогорураак экени аныкталган. Британдык согуш ардагери капитан Том Мордун кайрымдуулукка каражат топтогон аракети 97 жаштагы россиялык сержант Зинаида Корневаны да шыктандырды. Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан Зинаида Корнева россиялык медиктерге көмөк көрсөтүш үчүн каражат топтой баштады. Москвадан каарчыбыз Стив Розенбергдин баяны. Здравствуйте, Том. Согуштун ардагери 97 жаштагы Зина Корнева жашы 100гө таяган капитан Том Мурдун Британ улуттук саламаттыкты сактоо кызматына ыраазычылык билдирүү максатында дарыгерлерге акча топтоо акциясын баштаган видеосун көргөндө алда өз өлкөсүнө керек экенин билип бир нерсе кылууну чечкен. Я подумала, молодец, Том. Мен Том азаматсың деп ага баа бердим. Ал өз өлкөсүндөгү доктурларга жардам берип жатат. Ал колунан келгенин кылып жатат деп ойлойм. Зина өткөн жылы жамбаш сөөгүн сындырып алгандыктан короосун 100 жолу тегеренип баса алган жок. Анын ордуна ал интернет аркылуу согуш баяндары менен бөлүшүп, кайрымдуулукка каражат топтой баштады. Топтолгон каражат COVID-19дан көз жумган дарыгерлердин жакындарына берилет. Это очень похоже на войну. Азыр согуш учурундагыдай эле болуп жатат. Керек болсо андан да коркунучтуураак. Ошондуктан вируска каршы күрөшкө биз дагы кошулуп жатабыз. Зина чыныгы орусиялык баатыр. Ал аскер учактарды атып түшүрүү батальонунда кызмат өтөгөн жана Сталинград согушунда салгылашкан. Бул күндөрү ал каражат топтобогон убактысында кийим токуйт. Ал капитан Том Мур үчүн байпак токуп бүттү. Зинаида Антоновна, покажите носки. Токулган байпактарды көрсөк болобу? Ооба, бул Орусиядан ысык сүйүү менен. Зина токуган байпактар Британияга бет алды. Капитан Мур дагы кайрымдуулук максатында басууну чечсе, анда бул Зинанын байпактары анын буттарын жылуу кармамакчы. Жаңылыктар соңунда Банкси деген ат менен белгилүү көчөдө иштеген художниктин соңку чыгармасын көрөлү. Анын чыгармасы Game Changer, оюнду өзгөрткүч деп аталат. Аны Англиядагы бейтапканада коридорго илишти. Сүрөттө бала супер каарман оюнчугун кармап турат. Ал супер каарман медайым экенин көрсө болот. Бул сүрөттү аукционго коюп, андан түшкөн акчаны карантинден кийин кайрымдуулукка жумшашат. Ал $1 миллион да көп баага сатылышы ыктымал. Биздин супер каармандар, медицина кызматкерлери. Чарчабаңыздар, сиздерге кол чабабыз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча сак саламат болуңуздар.